0,822 кошо 5,65. Бул сандардын суммасы канчага барабар? Ондук бөлчөктөрдүн суммасын эсептөө үчүн алардын разряддык аталыштарын бири-бирине дал келтирип жазып алуу керек. Анда сандарды кошуу үчүн аларды мамыча түрүндө кошуу ыкмасын колдонуп аткаралы. Кошууда орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт эрежесин колдонуп 5,65 санын жазып алсак болот. Ага кошуу керек 0,822 санын. Анда экинчи кошулуучубуздун ар бир разряды бул санга дал келүүсү үчүн алгач үтүрдү коюп алабыз. Ал эми үтүрдүн алдыңкы разряды бул бирдик. 5 бирдикке 0 бирдик дал келип атат. Анда кийинки разряддар жазабыз. 8 ондук үлүш, 2 жүздүк үлүш, 2 миңдик үлүш. Эки сандын разряддары бири-бирине аталышы боюнча дал келди. Анда кошуу амалын аткарабыз. Бул жерде эң кичине разряд бул миңдик үлүш. Ал эми биринчи кошулуучунун миңдик үлүшү жок. Демек ага 0 жазып алабыз. 0гө 2-ни кошсо 2 миңдик үлүш. 5 жүздүк үлүшкө 2 жүздүк үлүштү кошсо 7 жүздүк үлүш. 6 ондук үлүшкө 8 ондук үлүштү кошсо 14 ондук үлүш. Демек анын 4 ондук үлүшүн жазып калабыз дагы 1 ондук үлүшү көңүлдө бирдиктерге өтөт. Көңүлдөгү 1 5 бирдик 0 бирдик. Ал 6 бирдикке барабар. Ал эми үтүрдү биз өз ордуна коюп алабыз. Анда сумма 6,1472 барабар.